Ашим ака, ассалаумалейкум. Қаяқтан боласыз? Мен Оштан. Қайерден? Аравандан боламын. Аравандтар барбы? Бірден лайктан басыла Оштан болады екен акам. Акам, машинаны сатуға алып келдіңіз. Сатуға алып келдім. Жылы қанша? Жылы 2008. 2008. Қанша болды айдағаныңызға? Маға ровно 1 жыл болды. 1 жыл болды. Подвайт етпейді ау? Жоқ, Құдай ашты. Жолда қалдырбады. Құдаға шүкір. Жақсы, ақ жолтой машина, Құда 1 жыл болып тұр машинаны алып айдап жүргеніне. Значит, мындай, емнеге мен бұл сұрауны сұраймын сатармандардан. 1 жыл, 2 жыл айдаған адам бұл машинасын қарап айдайды да. 1 ай айдап өле, епте өле сату жүрместі, мында айтқанда туғандар. Ошон үшін іле ғана, атақ өткенде біреу маңа жазып тұрды комментарияға. Манас, не қыласың қанша айдағанын сұрап, тартып қойсын деп. Дополнительная информация. Шиналар мындай средний екен акам, а? Шиналар средний. Средний. Документтер бойынша не дейін? Документтері таза. Айдап тұрса болуы, сізге айтады, ака ушында айдап тұрсам болуы деп сізге чалат бар. Айдап тұрса, менікі мына немеде полный страховка, ошолор бүткөн уақытта өткөзүп ал деп хозяйка айтқан. Октябрьдачы. Октябрьга чейин айдап тұрса, 1-2 ай сүйлөшүү жолдору болот. Ошон неме кылып айдап, дальше өзүнүн номерин берем, өзү менен байланышып өздөрү связь кылат. А так мен оюндан чыгып кетемин да. Бул жерде ушундай туугандар РФ паспорттун атында экен, бир кыргыз тууганыбыздын атында экен. Барып өзүңүздөр сүйлөшүп алат экенсиздер. Акам, баганы ошондо канча дедик? 370 кылып койдум. 370 түшүп бересиз. Шыдыры менен келсе. Нак болсо от души түшүп берем. Бир клиент чалат да сизге, по-любому ака бир 200 миңини берейин, калганын 1-2 ай коюп берип тур деп чалат да. Не дейсиз? Чала берсин, сүйлөшөбүз. Мынакей туугандар, варианттарынан сурап койдум сиздер үчүнчү именно. Так что 200 миң акча болсо, смело чалып, Ашим ака менен жолугуп Москвада бир жерде туугандар. Көрүп, договорду кылып, астатагын дагы 1-2 айга, 3 айга, эми мен ойлойм, өзүңүздөр по факту сүйлөшүп аласыздар туугандар. Ушундай, алыстабай туруңуздар. Эми сиздер үчүн жакшы обзорду көрсөтөйлү. Кузуптун состояниясы жакшы экен ака. Мен көрүп аткан портелерден жакшы экен. Мына эшик-пешиктер чирип кетпептир, а? Жок, чириген жерлери ошо кырлардын асты. Лобой целый экен. Мафон иштейби акам? Мафон иштейт. Жакшы. Аркасын ачып берип койсоңуз жериңиз акам. Алмашуу жолдор барбы ака Ликовошко? Если алмашуу жолу Кыргызстанский номер боло турган болсо, бул жактан айдап кетсе деле боло турган болсо деле боло берет. Анан Кыргызстанда болсо деле варианттарын карап көрөбүз. Кыргызстанда болсо деле карап көрөбүз. Кыргыз номерде кандай машина экен, ооба. Обычный будка вот. Суу өтпөйт, жакшы. Болот, 380 миңге торгу менен, варианты менен өтө сонундай вариант болду. Не жумуш кылып атасыз акам? Мен пока ушул Яндексте эле оякпай өзүм прямой клиенттерим бар. Если иштөө олордун номерлерин берип калтырып кетем. Эми чисто грузовойдо жүрөт экенсиз, мына жаңы грузовойго чыгам деп аткандарга эмне совет бересиз акам? Эми иштесең жакшы, акчасы баракалуу болот. Новичокторго эмне совет бересиз? Новичокторго өтө жакшы бул. Эң жакшы, а? Эң жакшы. Мындайда туугандар таксиде баягындай ызычуусу жок, ызычуусу жок, а? Жакшы. Мындайда жамаат грузовойдо именно портерде иштейм десеңиздер, мындай мен не деп коем Ашим ака өзүчү. Бул грузовой машиналар бар го, чоңу бар, кичинеси бар, а? Бул портер экономий деп коем. Ооба. Туру, заказ сындырбайт, а? Тындырбайт, жакшы. Заказ биринчиден көп, экинчиден жумуш эле иштейм эле десеңиздер, иш көп. Иш грузовойго өтө көп туугандар. Москвада өтө көп. Кааласаңыздар Яндексте, кааласаңыздар ресторандарга, складтарга эми айтып келсең жумуш толтура. В общем, чала бересиздер жамаат ушундай.